Assalamu алейкум достор, кандайсыңар? Сбербанктан Кыргызстанга кантип акча которуу боюнча жолдорун азыр көрсөтүп берем. Кайсы банктын картасын алган Кыргызстанда выгодный дегендей. Демесе кеттик. Так, сболго киребиз. Кээ бирөө сбол деп, может, жаңы приложение деп ойлошу мүмкүн. Кээ бир телефондордо Сбербанктын мурунку официальный приложение иштебегендиктен мындай сбол деген приложение менен колдонуп жатабыз азыр. Так, кеттик эми. Платежга киребиз. Другую страну, Кыргызстанды тандайбыз. Мисалы үчүн көбү по номеру карты которчу да, М-банкка эмегечи. Ошондо номер жазып эле которо беришчи. Азыр М-банктыкы дагы, Бакай банктыкы дагы по номеру кетпей атат деп көбү кыйналып жатат да. И золотой менен да кетпей атат деп. Ошондуктан телефонго киребиз. Кайсы номер ошо картага привязанный болсо, М-банктыкы дагы, Бакай банктыкы дагы по номеру телефона кыласыңар, ошо номерди жазасыңар. Мисалы үчүн эжебиздики Бакай банк. Бакай банкка киребиз. Мисалы үчүн 1 рубль которобуз азыр. Мынакей караңыздар эми. Аты жөнү сразу эле чыкты. Картасынын аягы чыкты. Курс 1.25 дейт. Көрдүңүздөр астында. Мына Бакай банк Кыргызстан деп чыкты. Которобуз. Кетти. Экинчи эмени көргөзөйүн, экинчи банкты. Ал жерде курс уже бөлөк. Мисалы үчүн другую страну, Кыргызстан. Досубузду тандайбыз азыр. Аныкы Финка банк. Финка банкка мисалы үчүн 1 рубль которолу. Номерди жазып эметкенден эле караңыздар, көрдүңүздөр, аты жөнү бүт чыгып атат. Мына көрдүңүздөр, 1.38. Разница почти болуп атат, жакшы элечи, 1.25 менен 1.38-те. Бияка да которобуз. Комиссия жок. Азыр кичине болгон канча акчам бар экен, ошо сумма менен көргөзөйүн силерге. 2,5 миң которсо канча комиссия болот. Кайра эле платеж, другую страну, Кыргызстан. Имя. Так, Маша. И Бакай банк. 2500 которсок. Так, мынакей. 2500 рубль которсок, жакта 3120 болот экен. Көрүп алыңыздар. Астында жазылып турат, в том числе комиссия 0%. Комиссия албайт. Мисалы үчүн 3120, 2500 рубльга сом менен түшөт экен. Артка чыгабыз. Кыргызстан кайра эле. Азыр Финка банкка отуруп көрөбүз. Канча болот экен. Разницасын түшүрөсүңөр го дейм да. Чоңураак сумма болсо, айырмасы абдан чоң эле болот экен. 2500 кайра эле. рубль 3450 дейт. Тиякта болсо 3120 болчу. Почти уже 300 сомго разница болуп атат. 13 миң дегенде эсептеп көрсөңөр, чоң разница болот. 13 миң, 15 миң, 20 миң, 50 миң которгон туугандарыбыз бар. Без комиссия. Силер жанагы золотой менен которгондо 150 рубль алат. Анан Золотойдун өзүнүн комиссиясын алат, Сбербанк өзүнүн комиссиясын алат. Через Юнистрим которсоңор деле ошондой болот. Андан көрчү Кыргызстанда туугандарыбызга айтабыз, Финка банктын карточкасын алып, ошол карточкага эле без проблем, без комиссия которо беребиз. Ошол туугандар кичине пайдалуу болсо, лайктан басып койгула. Дагы бир нерсе айткым келет. Лучше ушинтип комиссия жок которуп, комиссияны каяктагы бир банктагы бир эмелерге бербей, комиссия жок которуп, ошол разница болгон акчага көңүлүңөрдөн чыкса 50 рубль, 10 рубль чыкса, кайрымдуулукка жумшап коюңуздар. Туугандар көптөгөн биздин жердештерибиз Кыргызстанда кыйналып жатат, продуктуга жетпей, азыр кышында билесиздер, күнүмдүк жумуш деген жок. Мен негизи өзүм кайрымдуулук кылам. Эгер кайрымдуулук кылгыңар келсе, комментарийге жазып койсоңуздар, көптөгөн соопчулук иштерди кылалы.